Assalamu alaikum урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Куран сабагы 9-класстар үчүн Куран мугалими Бакирова Гүлшан. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү Куран сабагыбыздын тажвид бөлүмүндө өтө турган темабыз сүкүндүү нун жана танвин эрежелери. Биз сабакты баштаарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин бирөөсүн эске алып, андан кийин сабагыбызды уланталы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды кыйналып окугандар жөнүндө төмөнкүдөй айткан. Куранды окууда кыйналган адам такалып окуса, 2 эсе сооп алат. Бухари жана Муслимде келген бир хадис. Демек, урматтуу окуучулар, Куранды туура, так окууда кыйналышыбыз мүмкүн, бирок сообу 2 эсе көп болот экен. Анда сабагыбызды уланталы. Сүкүндүү нун тамгасы же болбосо танвиндүү тамгалардан кийинки келе турган тамгалар 4кө бөлүнөт деп айтканбыз. Алар ихфа, изхар, иклаб жана идгам тамгалары болуп бөлүнөт. Эми ихфа эрежесине келе турган болсок, танвин жана сүкүндүү нундан кийин ихфа тамгаларынан бирөөсү келсе, ихфа болот. Тагыраак айтканда, танвиндүү бир тамгадан кийин же болбосо сүкүндүү бир тамгадан кийин ихфа тамгаларынан бирөөсү келсе, ихфа болуп окулат. Ал эми ихфа кандай окулат? Нун тыбышы дымактан чыгарылып, өзүнөн кийинки тамганын чыга турган ордуна жашырылып, жана 1,5 алиф өлчөмүндө кармалат. Тагыраак айтканда, ихфа деген бул жашыруу деген мааниде. Нун өзүнөн кийинки тамгага жашырылып чыгат. Ихфа тамгалары төмөнкү 15 тамга. Та, са, джим, дал, зал, зай, са, син, шин, сад, ضاد, та, за, фа, каф, каф. Демек, бул тамгаларга нун тамгасы жолукканда, нун өзү дымактан же болбосо мужун буштугунан чыгып, 1,5 алиф өлчөмүндө тутулуп окулат. Ихфа эрежесинде нундун кандай окулуусун биз өрнөктөрдөн карап көрөлү. Мин шарри. Бул жерде сүкүндүү нун келген жана сүкүндүү нундан кийин ихфа тамгаларынан шин тамгасы келген. Нун өзү жашырылып дымактан чыгат жана 1,5 алиф өлчөмүндө тутулуп окулат дедик. Окулганга көңүл бурабыз. Мин шарри. Андан кийин мин каблу. Бул жерде ихфа тамгаларынан каф тамгасы келген. Анзална. Бул жерде дагы нун тамгасынан кийин ихфа тамгасынан за тамгасы келген. Юнфиқун. Бул жерде дагы нун тамгасынан кийин фа тамгасы ихфа тамгаларынан болуп эсептелет. Антум. Нундан кийин та тамгасы келген. Фатхун кариб. Бул жерде ха тамгасынын үстүндөгү танвинден кийин каф тамгасы келген. Бул бир эле сүкүндүү нун эмес, танвиндин дагы эрежеси болгондуктан, танвинден кийин каф тамгасы келген үчүн танвиндеги нун тыбышы жашырылып, дымактан чыгып жатат. Фатхун кариб. Андан кийин ганиюн карим. Демек, я тамгасындагы танвиндин ун тыбышы
yani nun tıbışı kaf tamgasına jolukkan учурда жашырылып жана дымактан чыгат да, урматтуу окуучулар. Андан кийинки өтө турган темабыз биздин изхар эрежеси. Изхар эрежеси танвин жана сакин нундан кийин. Сакин нун эмне деп айтканбыз? Сүкүндүү нун деп айтканбыз, Изхар тамаларынан бирөөсү келсе, нун тыбышынын ачык жана даана окулушу. Демек, сүкүндүү нун же болбосо танвин тамаларынан кийин, танвинден кийин ушул изхар тамаларынан бирөөсү келсе, нун ачык жана даана окулат. Бул тамалар кайсылар экен? Алиф, ха, ха, айн, гайн, ха. Бул 6 тамгага сүкүндүү нун же болбосо танвин жолуккан учурда нун тыбышы ачык жана даана окулат. Эми өрнөктөрүнө карап көрө турган болсок, азабун азим. Бул жерде бун ба тамгасынын үстүндөгү танвиндеги нун тыбышы айн тамгасына жолуккан үчүн ачык жана даана окулуп жатат. Азабун азим. Эч кандай бир өзгөрүүгө же жашырылууга же болбосо башка бир абалга өткөн жок. Ачык жана айкын окулуп жатат. Андан кийинки өрнөк мин хауф. Бул жерде нун сүкүндүү. Сүкүндүү нундан кийин ха тамгасы келген. Ха тамгасы изхар тамаларынан болгон үчүн нун ачык айкын окулуп жатат. Мин хауф. Андан кийин алимун хаким. Алимун деген сөздөгү ун тыбышы же болбосо танвин ха тамгасына учураган үчүн бул жерде ачык айкын окулат, себеби ха тамгасы изхар тамаларынан. Алимун хаким. Ан аятина. Ан нун тамгасы, сүкүндүү нун тамгасы бул жерде алиф тамгасына жолугуп жатат. Ошол учурда алиф тамгасы изхар тамаларынан болгон үчүн нун ачык окулуп атат. Ан аятина. Андан кийинки эрежебиз иклап эрежеси. Танвин жана сакин нундан кийин ба тамгасы келсе, нун тыбышынын мим тыбышына өтүп окулушу бул эмне экен? Иклап эрежеси болуп эсептелет экен. Демек, сүкүндүү нун же болбосо танвинден кийин ба тамгасы келе турган болсо, нун тыбышы мим тыбышына өтүп кетет экен. Мисалдарга карап көрөлү, бул мисалдар менен тагыраак түшүнөбүз. Биринчи мисалда мин ба'дихи жазылышы мин ба'дихи сүкүндүү нундан кийин ба тамгасы келген. Ал эми окулушу кандай болуп атат? Мин ба'дихи. Мында дагы 1,5 алиф өлчөмүндө тутулуп окулат. Мин ба'дихи. Нун тамгасы бул жерде мим тыбышына айланып жатат. Андан кийин экинчи өрнөккө карап көрөлү. Самиун басир. Жазылышы ушундай. Самиун басир. Ун дегенде танвинде ун тыбышы бар. Ал эми окулушу самиун басир. Демек, нун тыбышы ба тамгасына учураган учурда мим тыбышына айланып калат экен. Самиун басир.
Demek, урматтуу окуучулар, ыкылап тамгасы бир эле ба тамгасы, сүкүндүү нун жана танвинден кийин ба тамгасы келген учурда нун тыбышы мим тыбышына өтүп кетет экен. Мына ошентип, урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин аман тургула.